Biz bugün Ministrler Kabinetinin orunbasarı Edil Baysalовтың işin karашımız gerek. Edil Baysalов geçen gün parlamentke kofe içkende bir nese koşup koygan okşойт. Baş aylanıp kalıp tur. Ал өзүнүн сөзүндө айтып атат. Комитеттин токтомдору мен үчүн рекомендательный эле характерде деп. Парламент дискуссионный клубка окшоп атат мага дейт. Парламентте хамит этип атышат дейт. Урматтуу төрага, сиз ушул боюнча бир президентибизге кайрылуу кылып, парламенттин аброюна шек келтирген боюнча чара көрбөйсүзбү? Урматтуу депутаттар, Edil Baysalовка 4 негизди коет элем. Биринчиден, бул инсан мамлекеттик этиканы бузду. Мамлекеттик этика болот депутаттар менен сүйлөшүп атканда. Экинчиден, бул конституционный стройдогу президенттик башкаруу, президенттин башкаруусу жана парламенттин башкаруусун бул жокко чыгарып атат. Бул жерде госизмена жатат. Эмне үчүн бул депутатка кайрылып туруп, сиз депутат элдин атынан мага тапшырма бербеңиз дейт. Биз кимдин атынан беребиз? Үчүнчүдөн, парламент элдин добушун алып келгендердин добушун жокко чыгарып атат бул. Буну Edil Baysalовду госизмена катары караса болот. Кантип мына жерде отурган эл өкүлдөрү бир келген вице-премьердин ушинтип сүйлөгөнүн угуп отурабыз биз. Элдер бизди шайлаганда ошол Edil Baysalov силерди келип мазактап кетсин деп шайладыбы? Ал ким өзү? ЛГБТ колдогон ал өзүнчө тема. Эми же буну урсаң дагы болбой деген западла экен, же дебатка чакырсаң түшүнбөй деген. Бул не деген кадр бул? Эми урматтуу эл өкүлдөрү, биздин добушубузга бул шек келтирип атат. Парламентке шек келтирип атат. Асан Үсөн десе мейли. Жалпы парламент дейт. Бул мен үчүн бир бул кандай орган деп атат? Бул эки бийлик бутагын бири-бирине